Кандайсыңар? Кече адас курсунда сабак өтүп отуруп теманы ачып саламдашуу маданияты жөнүндө бир аз сөз кылдык. Өзгөчө кыргыз маданиятын арабтардын маданияты келип басып алып аткан жокпу, акырын дин менен кирип келип ушинтип аткан жокпу деп, могу кыздардын ассалому алейкум деп учурашканы боюнча менден мурун ой пикир айткан чоң ажекелердин кээ бирлери менен оюм тескери чыгат. Бирок менимче кыздардын ассалому алейкум деп учурашканы бизге бир аз жат, бизге бир аз өөн деп ойлойм. Себеби сиздер өсүп чоңойгон чөлкөмдө кандай билбейм, мен Өзгөндө айылда өсүп чоңойдум. Ал жерде ассалому алейкум деп эркек балдар учурашат. Анан болгондо дагы мындай бойго жетип, толук кандуу бир киши болуп калыптанып, анан ошол баягы круг аралашып калган маалда ассалому алейкум дей баштайт. Мисалы, ассалому алейкум дегенде чоңоюп калган турбайсың, жигит болуп калган турбайсыңбы деп, мисалы, аны сезишет, саламды алек алгандар. Ал эми баягы жаш бала маалында, кичинекей маалында кандайсыз, кандайсыз деши мүмкүн, мисалы үчүн же чуркап келип эле кучакташы мүмкүн. Алар жаш балдардын учурашуу маданияты ошондой да. Жаш бала маалында мисалы ассалому алейкум дегенде үйрөтүп койсо, анда дагы баягы чоң кишилерге окшоп саламдаша баштапсың. Карачы болор бала эмесинен дегендей кылып, жанагы ассалому алейкум деген кандайдыр бир мындай жазылбаган бир закон, бирок бойго жетип чоң киши болуп калыптандым дей баштаганда уулу балдар тарабынан айтылган бир салам. Анан чоң кишилер, аялдар тарабынан мисалы мен ойлойм, ассалому алейкум деген кыздар же аялдар менимче ошол диний түшүнүгүндө кандайдыр бир басымдан, кандайдыр бир өзү каалабаса дагы ушуну айтышым керек экен, мусулманча саламдашуунун жолу ушундай экен. Мунун ордуна кандайсыз десем, ден соолугуңуз жакшыбы десем, ой кантип атасыз чоң апа деп учурашсам, чуркап барып эки бетинен өпсөм, анда мындай туура саламдашкан болбой калат эле экенмин. Андан көрө ассалому алейкум деп учурашышым керек экен деп ойлонушу мүмкүн. Бирок менимче тескеринче чын дилден учурашкысы келген адамдарга мындай ички дүйнөсүнөн, ичинен жанагы саламы, сонун эмоциялар менен чыккан учурда ассалому алейкум дебейт. Ассалому алейкум деген ошо жана айткандай кандайдыр бир басымдан, кандайдыр бир өзү байкабаган учурда бир басым, кысым, ушул диний саламдашышым керек экен, диний жашашым керек экен деген бир түшүнүктүн мөмөсү деп ойлойм. Жана ассалому алейкум деген кыз келиндер мага чын ыхласы менен саламдашпай атат. Кандайдыр бир барьерлер бар өзүндө, ошо диний барьер. Ошонун себебинен ушинтип учурашышым керек экен деп өзүн зордоп же өзүн мындай ошого даярдап, анан кандайдыр бир ушинтип саламдашып коюшум керек экен деп бир формага салып, өзү каалабаган бир формага салып салам айткандай көрүнөт. Маани маңызы жагынан, этимологиясы жагынан алып келсек эми сага тынчтык болсун деген сөз экен десе, эми кыргызча мисалы сага тынчтык болсун десек, биз бири-бирибизге ким эмнени түшүнөт турабы? Мисалы үчүн котормодо эч бир учурда сөзмө сөз которулбайт. Туура котормодо ар бир тилде ошол сөздүн же ошол бир айтымдын өзүнүн эквиваленти менен которулат. Мисалы үчүн ассалому алейкум деген сизге тынчтык болсун деп которсок, эч ким түшүнбөгөндөй эле биз муну кантип которобуз? Арыбаңыз деп которобуз. Кандайсыз? Ден соолуктасызбы? Үйдөгүлөр жүрөбү? Балдарыңыз мектепке жаздырып алдыңызбы деп учурашабыз. Мисалы, мына ушул учурашуу арабчадагы бири-бирине ассаламу алейкум деген сөздүн маанисин бизде мына ушул сөздөр туюндурат. Дал ошол себептүү, хотя жок дегенде ошол арабча сөзүнүн маанисин билсе, ушинтип учурашканга жараша деп айтат. Менимче бул менен деле маселе чечилбейт. Маанисин билип алып турбаган арабча учураш деген ал кандай логика? Мисалы, маанисин билсе жакшы, бирок кыргызча эле учураша берсин да, маанисин билген тагдырда деле. Хорошо, биз бир мындай бир мусулманчылык бизге келип, ислам келип, өзгөчө мындай эркектердин арасында, чоң кишилердин арасында учурашканда ассалому алейкум деген бир биздин деле маданиятыбызга мындай сиңишип кеткендей, көп адам муну жатыркабайт. Өзүн ассалому алейкум дегенде тигилер дагы алейкум ассалам десе өзүнүн функциясын аткарып атат. Муну түшүнсө болот, макул, муну колдонсо болот экен депчи, мисалы үчүн.
Бирок кыз келиндердин ассалому алейкум дегени бир аз мага жасалмадай сезилет.